азыр социалдык тармактарда хейтти көрүп атасыздар. Баягы ачылыш боюнча Райым Атраимовго байланыштуу. Сиз ал кимдин атынан курулуп жатканын билгенсиз да? Жок, билген эмесмин. Сиздер кандай барып калдыңыздар? Мен өзүм биринчиден айтайын, политика боюнча вообще понятиям жок да. Башында эме кандай айтсам, жөн эле муфтият ачылып атат деп эле ушундай эле ой менен калган башка эчтеке нерсе жок. Башка бирок көбүнчө сиз менен барган блогерлер, ырчылар баягы Райым Матраимовду белгилеп, ыраазычылык айтып атышат да? Ал жөнүндө билбейм эчтеке. Мен лично өзүм албай экенин киришкен эмесмин, отметка алган эмесмин. Жөн гана муфтият ачылган боюнча сторис киришкен. Мен менен Аскат, Байел деген блогер болчу. Алар дагы эчтеке киришкен эмес. Ошо аягында эле чогуу сүрөт баары мындай түшпөйчү деген да, ошо түшпөгөн болду. Балким атайылап чакырыштыбы, сураныштыбы деген. Жок, муфтият ачылып атат. Сиз каяктан уктуңуз муфтият ачылганын? Мага Байел деген досум айтты. Блогер Байел. Ошо 20 канчанчы адрес дейм да. Күнү унутуп калдым. Чакырган болчу, ушундай убакытта деп, ошо үчөөбүз чогуу барганбыз, ачканбыз. Негизи буга чейин Райым Атраимов ким экенин билчисиз да? Чын айтсам, мен кимдей эле атты билчүмүн, өзүңөр билесиз да. Коррупционер. Андай жок, мен андай вообще билген эмесмин. Ким ачып атат, айтып атам го, политика боюнча вообще эчтеке түшүнүгүм жок да. Эми азыр болуп аткан хейт азыр после того как понял, кичине өкүнүп калдым да, барып байлабайсам болмок. Анткени комментарийде жазышат. Эми стоп айтып болгон иш болду.